Бүгүнкү алынган акыркы жаңылыктар топтому. Балбак Төлөбаев 2 вице-мэрге эскертүү берди. Жипаргүл Бергибаева: мага кылмыш иши козголгон эмес, Курсан Асановдун 2-чи аялына козголду. Дарыгер экс-депутаттын уулу Улукбек Марипов тууралуу кызыктуу фактылар. Коргоо министрлиги түзүлөт. Жапаров жаңы жарлыкка кол койду. Мына ушул жана башка күндүн маанилүү жаңылыктары алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Коргоо министрлиги түзүлөт. Жапаров жаңы жарлыкка кол койду. Президент Садыр Жапаров коргоо министрлигин түзүү боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, аталган жарлык куралдуу күчтөрдүн башкаруу системасын өнүктүрүүнү көздөйт. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын базасында коргоо министрлигин түзүү максатка ылайык деп эсептелсин. Жарлыктан келип чыгуучу чараларды кабыл алуу өкмөткө сунушталсын деп жазылат маалыматта. Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабын кайрадан коргоо министрлиги деп өзгөртүү маселеси жакында каралып жатканы белгилүү болгон. Эске салсак, бардык аскердик күчтөрдү бириктирүү, башкаруу максатында 2014-жылы генералдык штаб түзүлгөн. 2018-жылы жогорку кеңеште коргоо министрлигин кайтаруу маселеси көтөрүлгөн. Анда депутат Алмамбет Шыкмаматов генштабтын генералдары чет мамлекеттерде таанылбай жатканын, анткени мындай орган сыртта анча маанилүү мекеме эместигин белгилеген. Булак Спутник KG. Тилек Токтогазыев: азыр кызматтан кетээрим белгисиз. Кызматтан кетээрим туурасында кабарым жок. Бул тууралуу Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазыев айрым маалымат булактарына билдирди. Белгилей кетсек, өкмөт башчылыкка талапкер Улукбек Марипов министрликтин структурасы өзгөрүлүп, Айыл суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министрлиги деп аталарын маалымдады. Курамына Токой чарба агенттиги менен суу ресурстары агенттиги киргизилмекчи. Марипов мындан улам тажрыйбалуу министр керектигин белгилеп, Токтогазыевдин ордуна калаары Арсар экенин айтты. Кызматтан кетүү тууралуу мага эч ким айткан жок. Азыр ушул маселе боюнча чогулушка бара жатам. Жыйынтыгы кандай чыкканын өзүнчө айтам. Тажрыйбалуу адамдарды деле көрдүк да, алар эскиче тажрыйбаны колдонот. Азыр революциялык кадамдарга барышыбыз керек. Өткөн жумада ассоциациялар менен биргеликте министрликтин өнүктүрүү концепциясын иштеп чыктык. Функционалдык анализ жүргүзүп, ар бир тармакты талдадык, деди Токтогазыев. Ал эми министрликтин структурасы өзгөртүлүп жатканына туура эле көз карашта экенин айтты. Булак Назар Ньюс KG. Жипаргүл Бергибаева: мага кылмыш иши козголгон эмес, Курсан Асановдун 2-чи аялына козголду. Көпчүлүк маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда Курсан Асановдун аялына кылмыш иши козголду деп менин сүрөтүмдү коюп жатышат. Бул тууралуу Курсан Асановдун мурдагы жубайы Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын төрайымы Жипаргүл Бергибаева Назар Ньюс маалымат агенттигине билдирди. Мен жалпы маалымат каражаттарына кайрылам жана талап кылам. Себеби ички иштер министринин мурдагы жетекчиси генерал Курсан Асановдун 2-чи аялына кылмыш иши козголгон. Бирок айрым журналисттер менин сүрөтүмдү коюп маалымат таратып жатышат. Бул кээ бир журналисттердин кара пиар үчүн иштеп жатканынан кабар берет. Мен бул боюнча калтырбайм. Кайсы бир жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менин сүрөтүмдү колдонсо, алып менден кечирим сурасын. Мен аларды сотко берүүгө аргасызмын. Мен Курсан Асанов менен көп жылдан бери жашабайм. Ал 2-чи аял менен жашайт. Ошого кылмыш иши козголуптур. Анын канчалык чын экендигин сот гана чечет. Мен коомдук аялдардын маселесин көтөрүп, өзүмдүн коомдук иштерим менен алекмин. Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын төрайымы катары кыргыз эли жакшы тааныйт. Мага коомдук уюмдун аймактарындагы мүчөлөрү чалып, сиздин сүрөттү көрдүк, сизге кылмыш иши козголуу деп сурап жатышат. Бул туура эмес. Андыктан массалык маалымат каражаттарына кайрылам. Маалыматты тактап чыгарсаңар, дейт Бергибаева. Булак Назар Ньюс KG. Балбак Төлөбаев 2 вице-мэрге эскертүү берди. Мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаевдин тапшырмасы менен шаардык кызматтар 1999-жылдын 16-июнуна чейин жана андан кийин курулган азыркы турак жай курулушу үчүн жер тилкелерин мыйзамдаштыруу жана Борбор калаанын конуштарын жакшыртуу маселелерин улантууда. Жарандар менен жолугушуулардын жана көчмө жыйындардын жыйынтыгында Борбор калаанын жер маселелери, архитектура жана курулуш боюнча вице-мэри Азамат Сагындык уулуна 26 январга чейин мындай тапшырма берилген. 1999-жылдан кийин курулган жеке турак жай имараттарын легалдаштыруу маселесин укуктук жөнгө салуу боюнча сунуш киргизүү, жер тилкелерин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн ишеним каттары аркылуу легалдаштыруунун жол жобосун аягына чыгаруу, алардын мыйзамдаштырылышы үчүн сотторго документтерди берүү. 1999-жылдын 16-июнуна чейин жана андан кийин курулган учурдагы турак жай куруу үчүн жер тилкелерин легалдаштыруу боюнча иш чаралардын календардык пландарын иштеп чыгуу жана сунуш кылуу жана башкы планга тийиштүү өзгөрүүлөрдү киргизүү.
Буга эне багыш конушунун жашоочуларынын үйлөрүн электр энергиясы жана ичүүчү суу менен камсыз кылуу, ошондой эле Сагындык уулуна транспорт боюнча калаанын вице-мэри Азиз Алымкулов менен биргеликте буга эне багыш конушуна жаңы каттам линиясын киргизүү маселесин иштеп чыгуу тапшырылган. Белгилей кетсек, вице-мэр Сагындык уулунун аткаруу пункттары боюнча маалымат белгиленген тартипте берилген эмес. Транспорт боюнча вице-мэр Алымкулов менен биргеликте аткаруу пункту боюнча маалымат берилген, бирок буйрук аткарылган эмес. Буга байланыштуу мэрдин милдетин аткаруучу эки вице-мэрге эскертүү иретинде тартиптик жаза чарасын колдонду. Булак Назар Ньюс KG. Дарыгер экс-депутаттын уулу Улукбек Марипов тууралуу 7 факты. Өкмөттү жетектей турган Марипов тууралуу Спутник Кыргызстан агенттиги кызыктуу фактыларды чогултту. Улукбек Мариповдун үй бүлөсү, бала чагы, жакындары тууралуу маалыматтар атасы Асамидин Мариповдон алынды. Белгилүү дарыгердин уулу Улукбек Марипов 1979 жылы 30 августта Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айылында туулган. Ошол эле айылдагы мектепти артыкчылык менен бүтүргөн. Атасы Асамидин Марипов Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери. Мындан сырткары Жогорку Кеңештин 2 жолку депутаты болгон. Учурда Ноокат аймактык ооруканасынын директору болуп иштейт. 73 жаштагы Асамидин Марипов коронавирус пандемиясы менен күрөшүү үчүн болгон күч аракетин жумшап, аймакта бир топ адамдын өмүрүн сактап калган. Жакында бул эмгеги үчүн Манас орденин алган. Улукбек Мариповдун атасы Кыргыз Ата айылындагы мектепте 6-7 жыл мектеп директору болуп эмгектенип, кийин 16 жыл аталган аймакта айыл өкмөт башчысы болуп иштеген. Азыркы учурда пенсияда. Иниси аким, эжеси дарыгер. Улукбек Марипов 5 бир тууган, анын 2 эркек, 3 кыз. Өзү үйдүн 3-чүсү. Атасынын айтымында балдарынын баары мектепти да, жогорку окуу жайларды да артыкчылык менен аякташкан. Улукбек Мариповдун улуу эжеси Жамиля Марипова учурда Бишкек шаарындагы перинаталдык борбордо башкы дарыгер. Медицина илимдеринин кандидаты. Кичүү иниси Бактыбек Марипов учурда Ноокат районунун акими. Буга чейин ал Кыргыз Ата айылынын башчысы болуп, кыштакта таза суу менен камсыз кылган. Ал үчүн былтыр аталган айыл республика боюнча мыкты аталган. Аким болуп Бактыбек Марипов 2020 жылы октябрь айларынан кийин келген. Үй бүлөсү Улукбек Марипов 2 уул, 2 кыздын атасы. Келинчеги Назгүл Марипова буга чейин Жогорку Кеңештеги эл аралык протоколдо эксперт болуп иштеген. Учурда өргүүдө. Билим эмгек жолу. Улукбек Марипов Оштогу техникалык университетин аяктаган. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинен финансы жана кредит юриспруденция адистиги боюнча бүтүргөн. Эмгек жолун Кызыл Кетмен дыйкан чарбасында жетекчи болуп баштап 2001 жылы финансы министрлигинде жетектөөчү адис болуп эмгектенген. Кийин финансы министрлигинин кирешелер боюнча комитетинин төрагасынын жардамчысы, Баткен облусунун губернаторунун жардамчысы, Жогорку Кеңеш депутатынын консультанты болуп иштеген. 2006 жылдан тарта президенттин администрациясынын уюштуруу иштери, көзөмөлдөө жана мамлекеттик башкаруу саясаты бөлүмүндө эксперт болуп, кийин президенттин администрациясынын уюштуруу жана мамлекеттик башкаруу саясаты бөлүмүндө мамлекеттик инспектор болгон. Атамбаевдин жардамчысы. Улукбек Марипов 2011 жылдын декабрынан 2015 жылдын апрелине чейин Кыргыз Республикасынын президентинин, Тагырак Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы болгон. Андан кийин 1 жыл президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп эмгектенген. Эсеп палатасын 5 жыл башкарган. Марипов 2016 жылы эсеп палатасынын төрагасы болуп дайындалып, азыркы мезгилге чейин аталган кызматты жетектеп келген. Шадиевдин өкүл баласы эмес. Буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Улукбек Мариповду Аскербек Шадиевдин өкүл баласы экенин жазып чыгышкан. Өкмөт башчылыкка көрсөтүлүп жаткан талапкердин атасынын айтымында уулу экс-депутат Шадиевдин өкүл баласы эмес. Болгону экөө кайсы бир жылдары чогуу иштешкен. Булак Спутник KG сайт. Россия Федерациясы мамлекеттик кызмат порталына COVID-19 каршы вакцина алчулар каттала алат. COVID-19 каршы вакцина алууну каалагандар Россия Федерациясынын субъектилеринин жашоочулары үчүн атайын адистештирилип жасалган мамлекеттик кызматтын порталына катталса болот. Бул туурасында РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенкога таянып кабарлады. 31 январда жекшемби күнү мамлекеттик кызматтардын порталында COVID-19 каршы вакцина алууну каалагандар жазыла турган адистештирилген форма киргизилди. Буга чейин 18 январдан бери аталган кызмат тесттик тартипти иштеп жаткан. Анткени менен өзүнүн милдетин аткарды. Аймактар саламаттык сактоо системасы менен аталган порталдын негизинде өз ара иштөө ыңгайын таап алды, деди Чернышенко. Россия Федерация өкмөт башчысы Михаил Мишустиндин вице-премьерлер менен өткөргөн жыйынында. Анын айтымына караганда, эми мамлекеттик кызматтар боюнча порталдын баракчасында керектүү бөлүмгө кире турган өзүнчө баннер пайда болду.
Бул формада колдонуучулардын маалыматтары автоматтык түрдө алдан ала толтурулган, андыктан эч нерсени деле киргизип кереги жок. Болгону вакцина ала турган адам өзүнө ылайыктуу убакыт, саатты жана медициналык уюмду тандашы керек, деди вице-премьер. Чиновник тандалган медициналык уюмда жазылуучуларды кабыл алууга бош орун жок болсо, анда жаран күтүү баракчасына арыз калтырышы керектигин кошумчалады. Ал эч жака жоголуп кетпейт. Бош орун болгондо арыз калтырган кишиге маалымат келет, деп сөзүн жыйынтыктады Чернишенко. Учурда Россияда коронавируска каршы өздөрү жасап чыккан вакцина акысыз сайылууда. Булак Спутник AG.